Кумтөр ишине шектелгендер улам көбөйүүдө. Ондогон адамдар сурак берип бийликтөө уланып жатат. Эл аралык сотто канадалык компанияны утуп алыш үчүн алар коррупцияланган бийликти кандайча пайдаланганын аныктоо маселеси турат. Көпчүлүк талдоочулар дал ушул жагдайга өзгөчө маани берип жатышат. Эл аралык дүйнөлүк практикага караганда канадалыктардын бир позициясы да күчтүү болуп калышы мүмкүн. Анткени алар ошо силер өзүңөрдүн бийлигиңер, өзүңөрдүн мыйзамыңар, өзүңөрдүн органдарыңар мамлекеттиктин иштебегениги бүгүн эле көрдүңөрбү деген маселе менен да чыкса болот да. Ошол үчүн менимче бул коррупция менен күрөшүү азыркы эмне үчүн күч алып атат. Анан убакытчан аракет талап кылат дебедимби? Азыр убактылуу эле ушу канадалыктар менен эле күрөшүп эмес, бирок келечекте мисалы жер үй болобу, башкасы болобу, бул бир эле кең болуп атат да. Бизде канча кеңдер бар, иштей тургандар, иштеп аткандар. Ошолорго дагы бир сигнал да болчу. Сентера менен талаш жаралган учурлар мурда да болгон. Бирок эл аралык сотто утуп чыгуу күмөн жана кендин иши токтоп калат деген жүйө келтирилип, ар дайым мунаса табуунун жолу тандалган. Бул ирет экономикалык каатчылыктын шартында Кыргызстан чет элдик ишкананы сотто утуп алууну максат кылып турат. Кумтөр ишинде эң жогорку бийлик адамдары коррупцияга аралашканы тууралуу маалыматтар узак убакыттан бери айтылганы менен, аларды кеңири иликтеп конкреттүү адамдарды камакка алган учурлар мурда болгон эмес. Шектүү деп камап атпайбы адамдар. Ошон үчүн саны бул мындай эч кандай бир жаңылык эмес да. Ушу көп адам ушул ичинде ошол жака ошол ишке аралашканчы. Өзбекстан эле жакшы кылды. Алтын менен алышты да. Мисалы алтын чыкса, бир 100 мисалы слиток алтын чыкса, көпчүлүгү ошо Өзбекстан өзүнө алып аткан, калгандарын инвесторго жанагындай киреше, акция, процент дегенди четке кагышкан да убагындачы. Биз эми аны алсак, балким көпчүлүк биздин жагындагыбыз Россияга барып иштемек эмес мындай. Агандай кыйынчылыктарга дуушар болупчу. Балким бизде ушул завод-фабрикаларды сактап калмакпыз. Вызывают депутатов почти всего 5 и 6 созыва. Иликтенип жаткан иш аягына чыгышы керек. 5 жана 6 чакырылыштын бардык депутаттары сурак берери тууралуу айтылып жатат. Менин оюмча аны менен да чектелбеши керек. Себеби Кумтөргө байланышкан көйгөйлүү маселе андан кыйла мурда, Акаевдин учурунда башталганда. Бул иш ар тараптан иликтенип, натыйжа чыкса элдин колдоосуна татыйт. Учурда коомчулук Кумтөр маселесине олуттуу көңүл буруп жатат. Кенди иштетүүдөгү коррупция, келишимдерге байланыштуу талаштуу жагдайлардан улам камалган атка минерлердин катары дагы көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. УКМК камакка алынган Төрөбай Зулпукаровго карата дагы бир иш иликтенип жатканын кабарлады. Мекеме депутаттын жогорку билимге ээ болгону тууралуу диплому жасалмай экенин жана ал иликтөөнүн жүрүшүндө анык болгонун кабарлаган. Зулпукаров же анын жакындары мындай билдирүүгө карата жооп кайтара элек. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.